Сатып алганга жер издеп аттыңыздар беле туугандар. Мынакей Кызыл Китеби Оштогу ачы массивинен сатыла турган жерлер бар экен. Ушул жерлерди сиздерге тартып көрсөтүп коелу деп келдик азыр дарегине. 6 сотуктан 2 чек катар сатууга коюлуп жатат. Экөөнүн аралыгы бир 200-300 метр эле. Азыр биринчисине келдим. Жанында кошунасы уже үйдү куруп, ичин шыбап жатыптыр. Ал эми аркы беттерде дагы үйлөр турат. Бул ачы массивинде уже үйлөр көбөйүп баштаптыр. Дагы 3-4 жылдан кийин үй толуп кетсе керек. Бул жерди жакшы билесиздер. Ош шаарынын чыгыш тарабы Фуркат Кыргызчек айылдарынын каналдын жогору жагы болуп калат. Онадырга жанаша жайгашкан массив. Тетиги Онадыр. Жалаң Онадырдагы үйлөр, мына ортодо чуңкурда кирпич заводдор жайгашкан. Ылдыйдан канал өтөт, 30 адырга кеткен. Ошол каналдын үстү жагы кирпич заводдун жаны менен чыгып келет. Бул жагы эми Онадыр жак менен келсе болот, же болбосо ылдый жагы Ошалай жолунан Онадыр тарапка эски мал базар жакка бурулуп түп-түз каналга чейин келип, анан каналды бойлоп бери чыгып келсе болот. Биз азыр ушул жагынан келдик туугандар. Мен азыр жерде турам. Бул кошунанын үйү көрүп турасыздар. Жер ушул жер. Мына ушул жер сатууга коюлуп жатат. Азыр ушул жерди сиздерге көрсөтүп берейин. Баасы 700 000 сом кеми бар. Ал эми экинчисин бул жерди көрсөтүп бүткөндөн кийин ушуга эле улап, аны дагы көрсөтүп берем. Андыктан жер издеген болсоңуздар, бир кызыгып көрүңүздөр. Ушул Кызыл Китеби менен баасы 700 000 сом кеми бар. Түшүндүңүздөр, а? Анда казыктарыны көрсөтүп берейин. Мынакей туугандар. Бул бир жак казыгы. Атайын арматураны куюп бетондоп койгон. Бул ылдыйкы жактагы биринчи казыгы болуп эсептелинет. Ал эми жогорку чегарасы бирөөсү тетиги жакта, экинчиси бул жакта. Ал эми ылдыйкы чегарадан ушул жерден мынал жака тетиги жерге кирпич коюп койгон. Ушул кирпичке чейин 7 метр 40 сантиметр экен. Бул экинчи казыгы. Ылдый жагы негизи болгону 7-40 эле. Почти 8 метрге жакында. Ал эми ушундайынан жогору канча метр экендиги, бул жагы, нар жагы, жогору жагы туурасы канча метр экендиги, анан түндүк тарабы канча метр экендиги азыр Кызыл Китептен көрсөтүлөт. Мында Кызыл Китеби мына бүт документтери баары так экен. Бул эми кара сууга карайт туугандар. 6 сотук жер тилкеси. Мына көрүп койсок болот. Бул жакта 600 чарчы метр деп турат. Договор купля-продажасы туугандар. Көрүп турасыздар, а? Анан азыр баягы контуру менен бүт бардыгын көрсөткөн. Ушул жерде мен сиздерге көрсөтүп түшүндүрүп берейин. Дал ушул кызылга боелгон жер. Мына жолу туугандар. Көрдүңүздөр? Мына кууш жагы да 7-8 метрлик жагы. Ушул жерден жол өтөт. Анан бул жерден бул жака дагы жол кетет экен туугандар, көрүп турасыздар, Анан мына бул эки бош турат го. Ушул жерлерге мектеп, бала бакча, ФАП, мечит салынат экен. Демек социалдык объектилердин жанында жайгашыптыр да. Ал жер туугандар мына ушул жер. Ушул тегиздик экен. Ушул жерге мектеп, бала бакча, мечит, ФАП, ушундай социалдык объектилер курулат экен. Демек ачынын мындайча айтканда центри ушул жер болот экен да, ачы массивинин. Түшүндүңүздөрбү? Бул жакта болсо ушул эле 30-70 номурундагы контурдун чиймеси көрсөтүлүп турат. Бул жагы мына азыркы мен көрсөткөн эки казыктын ортосу 7-40. Ал эми бул жагы болсо 36-60. Те жогору жагы туурасы 24-80, почти 25 экен. Ал эми түндүк тарабы болсо 40-50. Көрдүңүздөр? Мына бул жакта документтери бардыгы так. Архитектуралыктагы документтери бүт бардыгы бар экен. Эми мына ылдый жагыны көрдүңүздөр, 7-40 ылдый жагы ушул кирпичтен те наркы казыкка чейин болду. Ал эми бул жагы болсо 36-60. Жогорку казыгына чейин мен барып сиздерге көрсөтүп коеюн. Алыстабай туруп туруңуздар. Бир аз болсо дагы жогораак чыгат экенбиз. Бул жер эми тегиз эмес. Жантай жер, жантайыңкы жер туугандар. Туурабы? Бул жерде эми мына кошуна бир катар ушу тегиздеп, анан үй салып атат экен. Сиздер деле ошентип тегиздеп, жогору жагына бетон куюп, ошентип ылдый жагына, жол жагына жакшы бир үйдү куруп аласыздар да. Жогорку чегарасына келдик азыр биз. Мына жогорку чегарасы казыгы. Бул жака дагы көрүп турасыздар, ушу арматураны жерге кагып, анан бетондоп койгон. Ушул жагы те ылдыйкы кирпичке чейин 36-40.
Бул жагы болсо 25 метр. Бул жака кеттик эми, жүрүңүздөр. Бул жак казыгындагы сиздерге толук көрсөтүп берели. Азыр бийигирээк чыктык. Алыстабай туруп турсаңыздар болду туугандар. Келиңиздер. Бул жагы 25 метр. Жогору жагы кенен да. Себеби мына жагында жолу бар. Мына бул жака дагы арматураны кагып, бетонду куюп койгон. Эми ушул жерден те ылдыйкы казыкка чейин 40-60, тагыраагы 41 метр десек болот. Мына жерден жол өтөт, мына жерден. Түшүндүңүздөр? Ушул жерден жол өтөт. Мына жерлерге мектеп, бала бакча, ушундай нерселер курулат экен. Сулайман тоо жакшы көрүнөт экен ушул жерден мына. Түз жакшы көрүнөт экен, көрдүңүздөр? Бул жака анча-анча эки этаж үйлөр дагы курулуптур, Мынакей, көрдүңүздөр? Канчалык деңгээлде үйлөр курулгандыгын көрүп атасыздар. Келечегин көрүп атасыздар, Кеңсай массиви. Кеңсай дейм, Ачы массиви. Жогору жакта да үйлөр бар экен, мына жакта контейнерлер турат. Анан наракта дагы ушул тушта бир ортосунда 500 метрдей аралык бар окшойт. Экинчи чекти азыр барып көрсөтөбүз. Сиздер алыстабай туруңуздар. Бул жерди 700 000 сомго сатууга койду. Свет эми тиги кошуналарга келиптир свет. Черес кылып тартып келиптир. Бая жыгач столбаларды отургузуп, ылдыйдан тартып чыгып келиптир. Бирок баягы рейстин железобетонный эмелери отургузула элек экен да. Сууну эми ылдыйдан ташып ичесиздер. Пока суу келе элек, ачыгын айтыш керек. Ушундай туугандар, 700 000 сом. Кеттик банда, экинчисине барайлы. Мына туугандар, биз азыр экинчи жерге дагы келип калдык. Биринчи жерди тиги жерден тартып келдик эле. Мына үйлөрдү көрсөттүк эле, Үй негизи көп экен, нарактан анча көрүнбөдү эле. Бул жактан бийигирээктен көбүрөөк экендиги көрүнүп байкалат экен. Ылдый жакта болсо кирпич завод, шагал заводдор катар жайгашкан. Кайра эле бул жагы Онадыр жак туугандар. Ушул ылдыйдагы шагал заводдун үстүндө жайгашыптыр. Мына бул кыя жол менен ушул жагынан чыгып келдик азыр биз. Бул жерге келгенде дагы жанында кошуна үй салыптыр, мынакей. Көрдүңүздөр? Аябай панорамный жакшы жерде жайгашыптыр. Бышык кирпичтен үйдү куруп коюптур. Нар жактарда дагы курулуштар болуп аттыр. Мына жактарга дагы шагал таштар түшүптүр. Бул жактарга дагы фундаменттер куюлуптур туугандар. Баягы контейнер менен үй тигинде турат. Ушул жер, азыр мен жерге келдим. Ылдый жагы мына дөңгөлөк турган жер. Ушул жерден туугандар, бул жака мен турган жерден туш тиги казыкка чейин барат экен. Бул жагы жердин узундугу 30 метр, ал эми туурасы жол жагы 20 метр экен. 20га 36 сотук жер. Бул жагы жол тарап болуп калат. Мына, бул жак казыгы дагы кагылыптыр. Ушул жер узунунан жол кетет экен, бияка. Жол кетет экен. Жолдун ортосуна туура келип калыптыр эмеси. Казыгы 20 метр ушул жерден бул жака эсептейсиздер. Жол мындай арака түшөт да, ушул тушка түшөт экен туугандар. 20 метр, ал эми узундугу 30 метр. Ошол бул жагынан точканы таап туруп, анан ылдый жакта дагы арматура казыгы бар экен. Ал жака дагы 30 метр эсептейсиздер. Ошондо узун туурасы 20га 36 сотук жер. Мына кызыл китеби менен. Мен муну дагы сиздерге ачып көрсөтүп коеюн. Экинчи жердин дагы кызыл китебини бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей. Бул эми архитектуралык документтери. Мында болсо мына гос актысы 6 сотук жазылган. Андан кийин буякта ача турган болсок, бул жакта контурлары көрсөтүлгөн туугандар. Мына бир аз шамал болуп атат. Мынакей, көрдүңүздөр? Мына ушул жер. Буякта болсо мына 20га 30 чыгыш тарабы, батыш тарабы, түндүк тарабы бүт бардыгы көрсөтүлгөн. Кыскасы ушул жер, мына көрүп алдыңыздар, Буну дагы ушу 700 000 сомго сатууга койдук. Кааласаңыздар муну алыңыздар, кааласаңыздар наркын алыңыздар. Кайсынысы туура келсе боло берет. Кыскасы ушул жер. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, эртерээк аракет кылыңыздар. Бүгүн бул эми 700 000 сомго сатууга коюлду. Кийин бара-бара 2 жылдан кийин баа вообще 2-3 эсе өсүп кетет да. Эми көрүп эле жүрөбүз да. Ушул тармакта жүрөбүз, рекламаларды тартып атабыз. 2-3 жыл мурда бул жердеги жер 200 000 сом, 150 000 сом болсо, азыр 600, 700, 800, 900 000 сомго чейин сатылып атат. Миллионго чейин сатылып атат экен, ылдый жактарычы. Кыскасы ушул. Бардык маалыматтар жетти. 2 жер катар сатылат, баасы 700 000 сомдон кеми бар.